Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Баарыңарга жаз гүлүндөй ачык маанай каалоо менен сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы жеңиш майрамы. Алгач сабактын максаты менен тааныштырып өтөйүн. Силер улуу ата мекендик согуш тууралуу маалымат аласыңар. Ата-бабаларыбыздын эрдиктери жөнүндө билесиңер. Силердин билим билгичтиктериңер өнүгөт жана логикалык ой жүгүртүүңөр өсөт. Ата мекенди коргоого, эли жериңерди сүйүүгө жана патриоттуулукка тарбияланасыңар. Балдар, жеңиш майрамы дегенде эле биринчи кезекте эмне эсибизге келет? Ооба, ошол силер ойлоп жаткан 1941 жылдан 1945 жылга чейин болгон согушту элестетебиз. Согуш бул мамлекеттердин же таптардын ортосундагы белгилүү бир саясий, экономикалык максатка жетүү үчүн болгон күрөш. Бүгүн биз тарых беттерине кайрылсак, экинчи дүйнөлүк согуш бүткөнүнө 75 жыл толуп турат. Ушул 75 жылдык жыргал жашообуз үчүн канчалаган ата-бабаларыбыз курман болушкан. 4 жыл бою тынчтык шаңы тыйылып, тирүүлүккө согуштарды жабышкан, жап-жаш бойдон даалай жооптер кыйылып, жер астынан түбөлүк жай табышкан. 1941 жылы экинчи дүйнөлүк ата мекендик согуш болуп, Кыргызстандан 360 миңден ашуун жоокерлер фронтко аттанган. 76 жоокерге Советтер Союзунун баатыры деген наам берилген. Бул менен Кыргызстандын жоокерлери чоң эрдиктерди, болгондо да кайталангыс эрдиктерди жасаган. Буга мисал катары 1942 жылы Дон дарыясынын жээгинде Чолпонбой Түлөбердиев душмандын дүзотун көкүрөгү менен жаап, өлбөс, өчпөс эрдик көрсөткөн. Ага 1943 жылы февралда Советтер Союзунун баатыры деген наам ыйгарылган. 1945 жылы 9 майда жеңишке ээ болуп, майдандан кайткан жоокерлерди чоң салтанат менен эң жогорку маанайда тосуп алышкан. Ал күн тарых барактарында алтын тамгалар менен сакталуу. Ошол күндөн баштап ар жылы 9 майда өчпөс от жагылып, өлкө башчысынын демилгеси менен согуш ардагерлерин куттуктоо аземи болуп өтөт. Ал маарекеге өлкөнүн булуң бурчунан келген калк согушта курман болгон аталарынын, чоң аталарынын сүрөттөрүн колго алышып, ардагерлер, мамлекеттик ишмерлер менен биргеликте жоокерлердин коштоосунда парадтан өтүшөт. Ал эми курман болгон жоокерлерди эскеришип, гүл коюшат. Анда эмесе балдар, бул айтылгандардын баары түшүнүктүү болгон болсо, көнүгүү аткарууга өтсөк. Бул көнүгүүдө жеңиш майрамы жөнүндө кыскача текст берилиптир. Кана эмесе балдар, силер менен биргеликте бул текстти окуп чыгабыз. Жеңиш майрамы. 9 май жеңиш майрамы. Биз ардагерлерди куттуктайбыз. Аларга гүлдесте беребиз. Биз аларга тынчтык үчүн рахмат айтабыз. Балдар, биздин да кээ бирибиздин чоң аталарыбыз, абаларыбыз, айылдаштарыбыз согушка катышып келишкени. 9 май жеңиш күнү аларды барып куттуктап, ыраазычылык билдирип, рахмат айтып келүүнү унутпайлы. Анда эмесе балдар, кийинки көнүгүүгө өтсөк.
Сүйлөмдөрдү толуктап, дептерге жазгыла дейт. Жогорудагы биз окуган тексттин жардамында бул жерде берилген сүйлөмдөрдү толуктап жазышыбыз керек экен. Биринчи сүйлөмдү мен толуктап берейин, балдар. 9 май жеңиш майрамы. Калган сүйлөмдөрдү силер үйдөн толуктап, сүрөткө тартып, мага жибергиле. Мына балдар, сабагыбыз да аяктап баратат. Андыктан үйгө тапшырманы жазып алгыла. Үйгө тапшырма. Кыргыз тили иштептериңердин 42 бетиндеги 1 жана 2 көнүгүүнү жазгыла. Ал эми номер 2 жазуу дептеринен 15 бетти аягына чейин жазып, сүрөткө тартып, мага жибергенди унутпагыла, балдар. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болгула, балдар. Эч качан согуш болбосун. Жашасын тынчтык.